Кара Балта шаардык мэриясынын сыйлыгына 11 спортчу жана 9 машыктыруучу татыды. Сертификаттар эл аралык жана улуттук мелдештердин жеңүүчүлөрүнө жана мына ушул жеңишти алып келүүдө зор эмгек жумшаган машыктыруучуларга тапшырылды. 150 000 сомдун тастыктамасы Грек-Рим балбаны Улан Муратбек уулуна ыйгарылды. Спортчу өткөн жылы улуттук жаштар курама командасынын курамына кирип, быйыл Ю-23 Азия чемпионатында Грек-Рим күрөшү боюнча мелдеште өлкө намысын коргоп, алтын медаль алып келген. Бул ийгиликтин артында 10 жылдык талыкпаган жана тынымсыз эмгек турат. 2024 жылы бизде кайра чемпионат Кыргызстан болот. Сборный команданы Кыргызстан чогултат. Ошо чемпионат Кыргызстанга даярданып атабыз. Азыр буюрса 10-11 январь чемпионат Кыргызстан күрөшү ошого даярданып атабыз. Спорт менен машыганыбызга биздин 12 жыл толуп 13 жыл кетип атат. 2011 баштаганбыз спортту. Спортчулардын ийгилиги машыктыруучулардын эмгеги. Спортчуларды даярдоодогу алардын салымы белгиленип, бир азчылык айтылды. Спорт чебери Сергей Бондаренко Азиянын 3 чемпионун, 5 спорт чеберин жана Борбор Азиянын бир нече жолку чемпионун тарбиялаган. Анын бул эмгеги көз жаздымда калган жок. На протяжении уже почти 20 лет в городе Кара Балта. Кара Балтадагы жаштарды 20 жылдан бери тарбиялап, спортко тартып келем. Жакшы көрсөткүч көргөзгөн спортчулар бар. Кара Балта өзү спортко жакын шаар. Өзүлөрү кызыгып келгендер, ден сак жашоону колдогон ата-энелер арбын. Желекти дагыда желбирете берүүгө аракет кыла беребиз. Двукратная чемпионка Азии. Кара Балта шаарынын жетекчилиги спорт тармагына өзгөчө көңүл бөлөт. Калаада спорт түрлөрү менен машыгуу үчүн бардык шарттар каралган. Быйыл спортту өнүктүрүүгө шаардык бюджеттен 15% каражат каралса, кийинки жылы бул тармакка 100 миллион сом бөлүнөрү күтүлүүдө. Жаштарда спортту өнүктүрүү максатында колдоолор көрсөтүлүп жатат. Мынакей айтып өтсөм, биздин шаардык бюджеттин 2022 жылы 10% спортко багытталса, 2023 жылы бул көрсөткүчтү 15%га көтөрдүк. Андан сырткары ушу өзүңүздөр билгендей 2024 жылы Кара Балта шаарын өнүктүрүү максатында бизге 1 миллиард сом бөлүнүп жатат. Ушул акча каражатынан дагы ушу спортту өнүктүрүү, спорттун инфраструктурасын өнүктүрүү максатында биз 100 миллион сом акча каражатын ушул багытка жумшап жатабыз. Спортчуларды колдоо аларды дагы да шыктандырып, жаңы бийиктиктерди багынтууга түрткү болоору талашсыз. Ал эми алар жараткан ийгиликтер жаш муундарды спортко тартууга өбөлгө. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.